Özbek Мырза, бүгүн КТРКда Коом байкоочу кеңештин жыйыны болуп, ал жерде бир өтө маанилүү маселелер каралды деген маалыматтар айтылып атат. Эмне маселе болду? Кандай жыйынтыктар болду? Бүгүн кааласаңар ишенгиле, кааласаңар ишенбегиле, мен бүгүн уктум. Кубат Оторбаев өз колу менен жанагындай кадимкиле сыя ручка менен мен жумуштан өз ыктыярым менен кетем деп арыз жазган экен байкоочу кеңештин атынан. Анан келгенде мен өзүнө да айттым: Кубат, сен бизди эскертип коюп жазбайсыңбы? Бактылуулуктан өлүп калсак кантебиз депчи. Ушундай бир аябай бактылуу болуп кеттик эле, Кубатты кетет деп. Өзү кеткенде таң, балким байкоочу кеңеште кээ бир оюнчулар бар го. Алар алдын ала билген, модельденген нерсе экен. Анан ордуна дагы экинчи азаттыктан бирөөнү алып келишти, тиги Султан ЛТРдан. Анан эми мэрде бир 5-6 каршы болдук буга. Кубаттан, азаттыктан араң кутулуп атсак, анан ордуна кайра азаттык келеби деп. Бирок тилекке каршы Ак үйдүн өздөрү ачыгын айтты. Бул менин сөзүм эмес, ошо Ак үйдөн суранышты деп. Ак үйдөн суранышты, жана ушуну биз бекитип берсек деп. Анан 6 киши каршы болуп, 8 киши көпчүлүк менен биз утулуп, азыр ошо Султанды куттуктап аткан учуру. Коомдун көзүнчө, элдин көзүнчө байкоочу кеңештин аброю кандай болуп калат ошондо? Эми жерде мен байкоочу кеңештин аброю десе мен арданам да. Байкоочу кеңештин аброю Кудайга шүгүр эле да. Бирок байкоочу кеңеште кээ бир артисттердин, кээ бир артист адамдардын аброю жөнүндө сөз кылса болот. Мисалы үчүн байкоочу кеңеште эле бардыгын бир швабра менен швай бериш туура эмес деп ойлойм да. Айтып атпаймынбы, 6 киши каршы болду. Биз Кудайга шүгүр, мурдакка караганда бир аз эркиндикке чыгып калыптыр элдер. Көпчүлүк дагы эле ошо заказ менен чоңдор эмнеси байдап отургандар бар экен. Аларды байкоочу кеңеш дебейбиз, байкоочу кеңештин жебөлөрү десек туура болот. Алардын аброю эми кандай деп айтабыз? Демократия деген мына ушундай бир нерсе экен да. Демократия деген ушундай нерсе экен. Каалаган жагыңа жаап, каалаган ишти кылсаң боло берет экен. Муну деле бүгүн мына биз демократиялык укукка иш кылдык дейишти. Мен айттым, демократия болсо мен анда демократияңарга түңүлдүм. Бул силердин укугуңар эмес, бул чоңдоруңардын укугуну силер реализовать этип бердиңер деп. Жаңы жетекчинин келиши менен КТРдагы саясий саясат кандай жагына өзгөрөт деп ойлойсуз? Деги эле эл арасындагы баягы КТРКга болгон маанай өзгөрөт деген ойдосузбу? КТР мурдакка анда көбүрөөк Ак үйгө байланат. Ошол турган нерсе. Экинчиси Америкага же болбосо ошо Европа кожоюндарына бир аз дагы мурдакканда тыгызыраак болот. Азыркы эле Султандын азыркы эле айтып аткан сөзү: биз эми Сирия, биз эми мына ислам дүйнөсүн болуп атат деп, бул бактар ошо өздөрүнүн позициясын азыр эле айтып атат. Анан мен айттым: Султаке, сен динге болгон мамилеңди, айына болот мамилелер билебиз. Сен КТРда да кыргыз болам. Өзүм сөзүм айттым. Бирок эми бул пластинкага айткан коюлса ошо болот. Муну чын айтыш керек. Кандай саясат болор, бирок бийлик айтканы мурдакка караганда көбүрөөк лаббай болсо керек деп ойлойм. Чоң рахмат маегиңиз үчүн.